Assalamu alaikum, urmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, urmattуу Desin TV kanalынын катталуучулары. Сиздер күтүп калдыңыздар болуш керек. Кечээки текшерүү зоболоолорун текшерип, зоболоо майданга кечээ Кыргыздын кеңири белгилүү инсандары, патриот жигиттери, патриот кишилер Садыр Жапаров менен Өмүрбек Текебаевди элдин алаканына салып бердик эле. Кандай болот экен, өз бааңыздарды бериңиздер деп достор. Ошол нерсенин жыйынтыгын чыгарып коелук. Көп эле башка нерселер жөнүндө 2 күндөн бери саясат болуп кетти. Эми сиздердин көңүлүңүздөрдү өзүбүздүн негизги ушул проектибизге, куруубузга буралычы достор. Албетте кандай десек достор, ушул социалдык сеттер азыркы коомдогу аба ырайыны, ал акыбалды көрсөтүп калды кандайдыр бир деңгээлде десек жаңылышпайбыз. Мен ушул каналым кандай деңгээлде чындыкты чагылдырып бере алат? Мен бирок бул жөнүндө так мындай бир силерге тактама же башка бере албайм. Бирок ушул менин көрүп жаткан аудиториямдын баасы боюнча достор, чынын айтканда абдан бир Текебаев Өмүрбек Чиркешевичтин ойлоно турган жагдайга келип калгандыгын көрсөттү. Шайлоолордун алдында турат достор. Канчалык чоң саясатчы, канчалык эмгеги сиңген болбосун, азыркы кезде менин жеке оюмда жана ушул каналды карап туруп, адамдардын пикирлеринин кандай экендиктерин карап туруп, Ата Мекен социалисттик партиясынын жана жеке ушул биздин кадырлуу Өмүрбек Чиркешевич Текебаевдин акыбалы чынын айтканда бир топ деңгээлде начар экендигин көрсөттү. Элдин бардыгы Садыр Жапаровду колдоп жатышат достор. Бул эгерде ошондой майданда чын эле эми Садыр Жапаровдун биз түрмөдөн чыгып кетишин каалайбыз, шайлоого деле катыша албай калышы мүмкүн. Эгерде кокус катышканда Садыр Нуркожоевичтин мүмкүнчүлүктөрү абдан көп экендиги, элдин электораттын Садыр Жапаров тарапка ооп тургандыгы бул Ата Мекен партиясынын азыркы кездеги абалынын чатактыгын билгизет. Бирок достор, шайлоодо ар кандай политтехнологиялар, саясий технологиялар көп болот. Бул кишинин партиясы көптөн бери келе жаткан партия, азыр сөздөр жүрүп жатат. Ошол эле Ырыскелди Момбеков, Жанар Акаев сыяктуу чоң тяжелый бомбардировщиктер, стратегический бомбардировщиктер ушул Ата Мекен партиясына кошулат деген сөз болуп жатат. Эгерде ошондой стратегиялык бомбардировщиктерди эле кошуп алып, кандайдыр бир шайлоого жаңы күчтөр менен барбаса, албетте Ата Мекен партиясынын акыбалдыгы чатак экендигин көргөздү. Нуркожоевич Садыр Нуркожоевич Жапаров бул зоболоо майданда чоң жеңиш менен алдыга кетти достор. Биз дагы бир жолу соттордон, ошол бийлик өкүлдөрүнөн суранып кетели, ушундай популярный, ушундай эл ишеним көрсөтүп жаткан адамды, урматтуу соттор, орозонун акыркы күндөрү арапада, эртең айт, элдин бардыгы, коомчулуктун бардыгы суранып жатат. Ушул жигитибизди чыгарып бериңиздер, суранабыз. Ошол сиздин жеңишиңиз менен куттуктап кетемин, урматтуу Садыр Нуркожоевич, эгерде кокус көрүп калган болсоңуз. Эми биздики дагы бул элдин бир оюн биле турган жөнөкөй бир эме да, передача. Анан достор, абдан коомчулукта чынын айтканда ушул кезге чейин дагы Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду өткөрбөй келишти. Абдан көрдүңүздөрбү, электорат канча деңгээлде. Мына мен Адахан Кимсанбаевич жөнүндө кече берүү чыгардым эле, 20 миңге жакын. Силер ойлосоңуз, 20 миңге жакын адам ушул 2 күндүн ичинде Адахан Кимсанбаевичти колдоду. Достор, бул деген чоң жетишкендик, чоң көрсөткүчтүк, бул деген чоң коомдогу бир ким эмнени каалап жатат дегендигин, бул шайлоо эмес. Бул бюллетенди апарып махинация кылып салып коюу эмес. Бул биздин чыныгы. Мен аларды айткан жокмун, сен Адахан Мадумаровго бал берип кой же эме кылып кой деп. Бул биздин чыныгы жүрөктөгү нерсени көрсөтүп жаткандык. Ал эми биздин ушундай биздин жүрөктөгү нерсени көрсөткөндү бийликтегилер, ошо шайлоо системасындагылар такыр көрбөй, элдин
men karapayım eldin деп айтайын достор. Ошол карапайым деп кече кыймын. Карапайым элдин мүдөө көксөө тилегин ашырбай жатасыздар. Мына азыр көрсөтүп жатат. Эмки шайлоо болгондо көрөбүз. Мен ошол карапайым адамдарга айтып жатам. Жүрөгүңөрдөгү каалаган, каалайсыңбы чоң казатты, каалайсыңбы башканы, только жүрөгүңдөгү адамды шайлагын достор. Жанагы коррупционер, чиновник булар келбеш керек бул бийликке. Болду, всё, акыркы чек жүрөгүңөрдөгү каалаган адамдарды. Биздин жүрөктөгү карапайым адамдар байларды каалабайт, алдамчыларды биз көрүп турабыз. Биз жакшы адамдарды каалайбыз. Ошол эле Сыймык Жапыкеевдин демократиялык ойлору бар, эл үчүн деп жүрөт. Ошол эле Мадумаров, ошол эле Жанар Акаев, ким болбосун ушундай алдыңкы мындай өзүңөрдүн жүрөгүңөр каалаган адамды шайлагыла достор. Анан дагы мен айтып жатат, сен бир адамды шайлап, бир адамга багыт бер. Мен силерди шайлоо кампаниясын жүргүзүп аткан жокмун да. Мына адамга багыт берип, ушул адамды шайлап койгула, анан бул жакшы экен, анан бул мындай экен. Жүрөгүңөрдөгү каалаган адамдарды шайлагыла достор. Биздин максат мындай жалпы азыр жыйынтыктар чыгарып элдин маанайын билүү да. Мен жеке азыркы эмемде достор, мен бир дагы бир көп суроолор боюнча телефон чалуулар болду. Сиздерде ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров менен азыркы кезде абдан популярный деп коебузбу? Келе жатат ушул Сыймык Жапыкеев экөөнүн зоболосун текшерип көрсөк кандай достор? Ушул нерсени текшереличи, элдин ичинде кандай ою бар, кандай бир максаттар бар да. Кечээки мисалы үчүн Мадумаров, Курсан Асанов жана Урматбек Бартабасовдун үчөөнү текшергенде Курсан Асанов менен Урматбек Бартабасовдуку вообще эле төмөн жакта эле калып кетти да. Ал эми азыркы өтө популярный болуп келе жаткан жигитибиз ушул Сыймык Жапыкеев экөөнү салыштырып көрөлүчү достор. Эми Адахан Кимсанбаевич Мадумаров жөнүндө биринчи айта кете турган болсок достор, бул киши биздин рекламага, биздин мактоого эч кандай муктаж эмес. Мына кече көрдүңүздөр, бир күн, 2 күндүн ичинде 20 000 адам колдоп, 20 000 адам өз пикирлерин айтып жатышат. Бул деген жөнөкөй, бул коомдук пикир. Ушул азыр Кокустан бийликтегилердин деле кандайдыр бир жалпы коомчулук менен байланышуу, жалпы коомчулуктун оюн негизги максаттарын билүү деген бир уюмдары сөзсүз болуу керек. Эми мамлекет болгондон кийин мен андай жакка тиешем жок. Ушул маалыматтарда кандай маалыматтар кетип атат деп изилдеп турса керек. Мына кечээ мисалы үчүн көргөн болсо, ошондой атайын специалисттер көрдүңүздөр, достор. 1-2 күндүн ичинде Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго 20 000ден ашык адам за болушту да. Бул деген менин кичинекей бир болбогон Десин ТВ деген кичинекей 20 000дей подписчиги бар жөнөкөй гана каналда да. Тиги Санжар Калматай же болбосо популярный каналдар бар, эми 100 000, 200 000 эме кылган адамдары бар да, алардын подписация болгон. Ошолордо эгерде мындай нерсени кылып туруп көрсө, билбейм кандай көрүүчүлөр канчалык көрүп, канчалык деңгээлде ушул нерсени билип берет эле деп да. Бүгүн Адахан Кимсанбаевич менен ушул Сыймык Жапыкеев экөөнү бал бересиздер достор. Только 10го чейин, анан 100 000 дегениңерди койгула, сөзсүз катышып. Мен Адахан Кимсанбаевичке 10 бал бердим. Мен Сыймык Жапыкеевке 10 бал бердим деп ошол бир эл адам 2 балыңарды тең айткыла достор. Анан бирөөсүнө берип, бирөөсүнө бербей койбогула. Сөзсүз түрдө экөөнө тең бериле. Мен жалпы мындай элдин алдында объективдүү бир жыйынтык чыгарышыбыз керек да достор. Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду ошол мен айтып жатам го, рекламага муктаж эмес, баардыгы билет. Адахан Кимсанбаевич Мадумаров мен кичинекей кезде, ушул 92-жылдардан бери, эми 92 мен кичинекей деле эмес, бир чоң эле болуп калган экен. Мен андан мурун 92ден мурун көргөм. Мен баягы телевизорлордон чыгып, коомдук эртең мененки бир берүүлөр бар эле. Ошол жерде бизге Адахан Кимсанбаевич ошол кездеги мен өспүрүм бир улан болуп чоңоюп калган кезимдеги болуш керек. Мен эми азыр точно даталарына иши кылып акылым тетик болуп эле анализ жүргүзүп калган маалымда да демократиянын ачуубу, таттуубу, ширинби, кандай даамын, биринчи демократиянын кыргыздарга даамын ушул кишилер Адахан Кимсанбаевич Мадумаров, Өмүрбек Чиркечевич Текебаев, ушулар бизге демократиянын даамын кашык менен ошол экран, телевизор кыймылдар аркылуу тааныштырганда, биз биринчи жолу демократия кандай даамда болот экен, кандай жытта болот экен, ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровтар аркылуу билгенбиз достор. Булар чыныгы биздин ушул азыркы коомду курган
adamlarda hem tiлекке каршы азыр чоң бийликтерде жок. Өмүрбек Черкешевич дагы, Адахан Кимсанбаевич Мадумаров дагы чоң бийликтерде азыр баягы таасир эте турган күчтөрдө жок. Буга чейин деле болуп келишкен. Эми адамдардын ичинде ар түрдүү пикирлер болот экен достор. Бирок кандай болгон учурда дагы азыр Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун рейтингин зоболосун достор көрдүңүздөр. Ошондой мен айта кетчү нерсем, Адахан Кимсанбаевич Мадумаров 65-жылы туулганда, менден мисалы үчүн 3 эле жаш чоң. Мен мына азыр эми калп эле бир сүйлөмүш болуп ушул экрандардан пайдаланып жүрсөм, Адахан Мадумаров тиги 20-25 жаштарында коомчулукка сүйлөп, журналист болуп чыгып, ойлорун ошол кезде, ошол мен айткандай демократия деп чындыкты айтуу менен элди өзүнө тартып, ошондон ушул кезге чейин ушул чындыкты чыркырата айтып келе жатат да. Адахан Мадумаровдун башка саясатчылардан бир айырмачылыгы, бир зор айырмачылыгы, чындыкты бетке айтат. Анан артыңардан барып туруп, биринчи сен жакшы деп бир бийликке жетип туруп, анан жеткенден кийин канжарын мынтип жүрөккө сайып албайт. Адахан Кимсанбаевич Мадумаров башынан жүрөккө жете турган сөздөрдү көзүн айтат. Анан кийин кеткенден кийин айтпайт достор. Мен Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду реклама кылып же мен кече да айткам, тууганчылык, достчулук эч кандай менин мамилем жок, чынын айтканда. Мен просто өзүмдүн көргөн объективдүү көз караштарымды сиздерге билгизип жатам. Ал эми Сыймык Жапыкеев жөнүндө айта кетели достор. Бул жигит дагы азыркы кезде кыргыз коомчулугунда, кыргыз элинде чоң бир резонансты жаратып, чоң нерсени жаратты да. Жанагы Өмүрбек Черкешевич Текебаев айтты эле, Мадумаров дагы кылган жок, тиги Атамбаевди камаган жок, башкасы да камаган жок, эми камаган жок, ушул Жээнбеков камады деп Жээнбековке баа берген да. Чынын айтканда, Атамбаевдин ошол командасы менен түрмөгө киргизип жүрүүнүн өзү бул Жээнбековдун чоң бир эрдиги деп айтып койсок болот да достор. Эми мен чын айтканда Жээнбековдун аябай эле сторонниги болуп бир эме болуп аткан жерим жок. Бирок Жээнбеков өзүнүн чоң бир падышаны алып келип туруп камап коюш деген коомдун алдында бир граждандык согуш чыгып кетейин деди ошол жерде, көрдүңүздөр. Ушул нерсени ушундай кылып баягы мамлекеттеги эки баштуу болуп келе жаткан нерсени бир жакка киргизүүнүн өзү чоң нерсе да. Ушул жөнүндө сен кылган жоксуң, бул кылган жок, муну Жээнбеков кылды деп туруп туура баа берген да достор. Чын айтканда ошондой нерсени кылыш деле кыйын да. Бул нерсенин дагы кандай болуп бүтө тургандыгы белгисиз достор. Бирок мен деле мындай адам катары ошол Алмазбек Атамбаев азыр ооруп жатыптыр дейт. Эми кандай болгон учурда дагы балким каматпай эле, карыз болсо доказать этип төлөтүп дегендей бир ушундай варианттарын карап көрсө болбой беле деп мен билбейм. Эми ал жагын мен негизги эле бир адамдар камалы ошол жакта жатканын каалабайм достор. Жыландын баласына дагы ыраа көрбөйм деп коет го. Ошондой кандай гана адам болбосун башка бир жолдор менен чечилишин каалайт элемин да. Ал эми Сыймык Жапыкеевке келе турган болсок достор, мен айткан жокмун, башка саясатчылар айткан жок, эч ким айткан жок, Кыргызстанда эч ким айткан жок. Бир гана Сыймык Жапыкеев ушул нерсени көтөрүп чыкты, элди ойгото алды да. Кухнясында отуруп айтабы, залында отуруп айтабы, туалетинде отуруп айтабы, ал не важно. Ал наркоман деп атасыңар, арак ичет деп атасыңар, сөгүнөт деп атасыңар, манаска каршы сүйлөдү деп атасыңар. Ал не важно. Эң негизгиси Сыймык Жапыкеев ойготту. Сыймык Жапыкеев биздин кыргыз тарыхындагы кандайдыр бир экинчи фальсификат эткен, экинчи деңгээлге чыгарды. Уктап жаткан адамдарды экинчи сезимдерин ойготту достор. Ошон үчүн баардыгыбыз азыр сүйлөп, ушундай мүмкүнчүлүк чоң үндөр менен сүйлөп жатабыз да. Сыймык Жапыкеевдин кылган кызматы коомго кандайдыр бир кыймылдарга алып келчү, адамдарды алдыга сүрөөчү, адамдардын бир үзүлүп калган үмүт отун жандырган кандайдыр бир ишеним пайда болду да ушул жигиттин айткандан кийинчи. Мен булардын тактикасына, башка жактарына каршы жактарым көп, мисалы үчүнчү лично бир мындай жактарына, бирок негизги бизге мындай чындыкты достор, чындыкты айтышыбыз керек да. Чындык ал айтылат. Калп айтсаң ал эртең билинет достор. Ошондуктан бул кандай жол менен булар дагы эмнени каалайт, дагы каяка кетип атат, мен үчүн ал нерсенин мааниси жок. Мен үчүн эң маанилүү нерсеси Сыймык Жапыкеев ушул адамдарды ойготту. Алардын чоң казат компаниясы, башка лидерлери айта алган жок. Чыңгыз Сыймык Жапыкеев ошол кухнясында отуруп алып, ошол адамдардын ичинен өзү жалгыз биринчи ушул сөздөрүн айтып буга чейин деле сүйлөп келе жаткан, көрүп жүрчүбүз. Бирок адамдарды ошол өзү жалгыз ойготту. Өзү жалгыз ойготкондон кийин алардын ошол кыймылы,
коомчулукка белгилүү болду. Кыймылынын эле артынан канча жылдардан бери тиркелген партиясы бар экен. Мен аны өткөндө билбейт элем, ошон үчүн мындай булар эми кайсы партияга барат дегендей ой менен бир туура эмес маалымат кетирип койдум эле достор. Көрсө булардын партиясы мурда эле чоң казат деген бар экен. Анан ошол баягы элдин тилеги менен ушундай шайлоого бара жатабыз дейт. Ошон үчүн достор, булар демократиялык жаңы күчтөр да белгисиз бул күлүктөр кандай болуп жүгүрөт, кандай болуп кетет, эмнеге жеткизет. Биз ар бирибиз сүйлөй беребиз бияктан туруп. Бийликти берип мына кылчы деп койгондо кыйналып калабыз да, кандай жыйынтыктарды берет. Турмуш өзгөрө баштады достор. Турмуш өзгөрө баштады. Сыймык Жапыкеевке дагы голосуңарды бергиле. Адахан Мадумаровка канча голос бересиңер, Сыймык Жапыкеевке канча бересиңиздер? Бул абдан азыр коомчулуктун ичинде мындай балким бул нерсе өзгөрүп кетет шайлоо болгонго чейин. Мен ойлоп турам, бир 90% уверен, ишенимдүүмүн ушул жигиттер шайлоого жетет. Анткени партиясы мурда бар экен, регистрация болгон сурогу бар да. Мен ошол жагынан жаңылып аткан экен, буларда партия жок. Кыймыл келип эле анан эртең кайсы партия буларды кошо калат, анан кимиси жүрдөй калат, чоң адаштыңар деп. Эми ар ким адашат, алардын өзүнүн иши достор. Менин оюмча коомчулукта ушундай кызыгуу пайда болуп калды. Бул жигиттер ойготту. Бул жигиттердин эмгеги чоң, билимдүү жигиттер чынын айтыш керек. Менин оюмча 90% булар шайлоого барат достор. Кандайдыр бир күркүлдар, жанагы магнаттар деп коебузбу, буларга эшигине келишет. Сиздер популярный болдуңуздар, эме кандай жардам керек деп жеңичинен сөзсүз сүйлөшүүлөр болот да. Бирок бул жигиттердин өзүнүн аң сезимине, уятына, айырине жараша кимдер менен сүйлөшүүгө барат, кандай команданы түзөт. Мен ал жагынан көзүм ачык эмес, мен билбеймин, бирок 90% ойлоймун ушулар барса керек деп ойлоймун да, чынын айткандачы. Эгерде барып калса ийгилик достор. Эмне ушул демократиялык күчтөр келди. Мен Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун партиясынын жок дегенде минимум Адахан Кимсанбаевич Мадумаров ошол жака барып калышын каалайм да достор. Минимум бул программа минимум барып калса чоң өзгөрүүлөр болот. Мисалы үчүн дагы ойлогула, баягы кыймылданан дагы бирдекени сүйлөп атып, бирдеке биз мисалы үчүн мен жеке өзүм бир шайлоого же болбосо башка нерсеге кызыкчылыктарым жок. Мен жалпы кыргыздын кызыкчылыгы үчүн ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун барышын каалайм. Мисалы Жанар Акаев, мисалы ушул чоң казаттын жигиттери бир 2-3 болобу. Ушундай жаңы бир күчтөр, жаңы бир өзгөрүүлөр биздин коомдо болсо, биз ошону көрүп турсак, каяктагы эле жанагы былжырбай эмелер отурат го. 5-6 жакшы адамдары бар жогорку кеңеште. Калгандарын биз тааныбайбыз, ким экенин билбейбиз достор. Андан көрө барсын ушундай жигиттер. Өз оюн, өз мүдөөсүн айткан жигиттер барсын. Мен айтайын дегеним ошол достор. Кимге кандай бал бересиздер? Адахан Кимсанбаевич Мадумаров, Сыймык Жапыкеев, каалаганыңарга бергиле достор. Биз реалдуу нерсени байкайлы. Саламатта туруңуздар, активдүү болуңуздар, духуңар дайыма жогору болсун. Жеңебиз, патриоттор, мекенчилдер бардыгы болот достор. Оюңарды жакшы кармагыла.